Бишкекте автоунаага жазылган жазуулардан уламчыр чыкты. Башкаладагы айдоочу өзгөчө пранк жасоону чечип, унаасын чоң тамгалар менен уур жана милиция менен жазып койгон. Бирок тамаша тез эле көзөмөлдөн чыгып кетти. Жолдон өткөн адамдар муну көрүп наразы болуп, жазууларды акарат катары кабыл алышкан. Алар милиция чакырышты. УПМ-сынын маалыматына ылайык кызматкерлер барып айдоочуну майда бейбаштык үчүн айыптап, автоунаасын айып токтотуучу жайга алып кетишкен. Шаар тургундары сус тармактарда айдоочунун бул ишин уят жана шилекей пранк деп атап чыгышты. Эми Кыргызстанда такси айдоочулары менен курьерлерден автоматтык түрдө салык алына баштайт. 1-сентябрдан баштап Кыргызстанда такси жана жеткирүү кызматтары салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн аткаруучулардын кирежесинен кармай башташат. Мындай талап салык кодексине киргизилген түзөтүүлөрдө бекитилген жаңы норма буйрутманы кабыл алган бардык такси айдоочулары, курьер жана жүк ташуучулардын маалымат системаларына тийиштүү. Эксперттердин айтымында мындай аракет секторду көмүскөдөн алып чыгып, кызматка тартылган аткаруучуларды социалдык жактан коргоп, бюджетти толуктоону камсыздамакчы. Анын негизинде Кыргызстан сервистин жумуш менен камсыз болушун жөнгө салуу боюнча дүйнөлүк тенденцияга интеграцияланууда. Ысык Ата районундагы жол кырсыкта унаа дубалды сүзүп короого кирип кеткен. Ысык Ата районуна караштуу Ивановка айылында 2 унаа кагышып, алардын бири турак үйдүн коросундагы дубалды сүзүп өткөн. Бул тууралуу окуяга күбө болгон тургундар билдирди. Маалым болгондой, жол кырсыгы 2025-жылдын 27 августунда болгон. Күбөлөрдүн айтымында катуу сүзүшүүдөн улам унаалардын бири жол четиндеги үйдүн коросуна кирип кеткен. Кырсыктан жабыркагандар тууралуу маалымат азырынча тактала элек. Бишкекте Гелендваген унаасынын терезесин брондолгон пленка менен караңгалатып алган айдоочуга айып салынды. Автоунаа 26 августта саат 17:00 чамасында Айтматов проспектиси менен Гагарин көчөсүнүн кесилишинен токтотулган. Текшерүү учурунда айдоочу брондолгон пленканы айнектин ичинен чаптап алганы аныкталган. Ага протокол түзүлүп 20 000 сом айып салынды. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. 5 жыл иштесеңиз дубай кыласыз. Оштун мэрине чепкен жаап калпак кийгизишти. Кече 27 августта Ош шаарынын негизги көчөлөрүнүн бири болгон Курман Жанатка көчөсү пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Ош медиасы билдирди. Жасалган жолдун узундугу 7,5 чакырым, кеңдиги 22 метр. Шаар тургундары атайын чепкен менен калпак алып келгенин айтып, мэрге кезди. Сизди бизге 5 жылга берсин, шаарыбызды дубай кыласыз, деди тургун. Өзбекстандын калкынын саны 38 миллионго жетти. Өзбекстан калкынын саны 38 миллион болгон өлкөнүн улуттук статистика комитети жарыялады. Маалыматка ылайык, бүгүн 28 августка карата өлкөнүн туруктуу калкынын саны 38 миллион адамдан ашты. Азыр коңшу өлкөдө 18 миллион 863 миң 202 аял жана 19 миллион 136 миң 803 эркек жашайт. 2030 жылы өлкөнүн калкынын саны 41 миллиондон, 2040 жылы 46 миллиондон, 2050 жылы 50 миллиондон ашат деп күтүлүүдө. Комитеттин маалыматы боюнча 1991 жылы Өзбекстандын калкы 20 миллион адамды түзгөн. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонур азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу
Envuper sindrom мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элин. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элин. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Bizimizde 5 yıl versin, şehrimizi Dubai koyup ketasizdik. Hacım kanda jasmı, oğlum selamat kanda jaslar. Oy kanda jasmı, deso jasmı. Selamat kanda jaslar, selamat kanda jaslar. Acıke selamat kanda jaslar, selamat. Selamat çocuk, selamat. Acıke selamat kanda jaslar. Siz verdiniz. Oğlum selamat. Aynen. Selamünaleyküm. Hacım selamat. Acıke selamat. Vay красивая девочка, красивая. Алейкум ассалам. Как дела? Кандай жақсы ма? Атыңыз кім? Мариям? Вай, красивая девочка. Айнан. Алтыным. Қандай жастар ма? Саламаттар, қандай жастар ма? Sizi kırgınlıkta işlerinizi görüp durup yüreğim kaynap bugün. 83'e girdim. Sizi kutuktap operasyonuna geldim de. Ona başınızga bir anı kiyasiz. Ne özümü kolum bile hiç kimge etmezse özüm kırdım sizge. Bileyim sağ olayım, tinç olayım. Prezidentimiz sizi bilip koyup dibiyege. Şundaki kıyakta işlerinizi görüp durup soyunup men gayret kirip ketdi bizga. Ay rahmat. Çok rahmat. Yana Allah sizi bizga 5 yıl versin, şehrimizi Dubai koyup ketasizdik. İlahi yoldan verip koyun. Ha, bir yaptı, hammaga beryapti. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa karmanız? Tak, acaba karmanız. Turaga, gelin. Kana ecek siz gelsinçi. Ya siz men kündüle kırıp otam, geliniz. Eko çok var, kana. Bir daha sana yani. Kana bastı ha? Vay aleykümselam. Vay aleykümselam. Aleykümselam. Vay selam. Aynen. Aleykümselam. Kız mı? Erkek be. Kız mı? Adı kim? Fatima. Fatima. Altın kızım. Красивая девочка. Tup, kösteği versin. Baklı olsun kızım. Allah'a. Jurnalistler, bu Kurmancan Datka enebizin atındağı köçü толық rekonstruksiyadan öttü. Tetik avtovokzaldan Suyunbayevaga çeyin 7,5 kilometr, жалпы uzunluğu kenendigi 22 metr. Kebir yerlerinde tetağında 32 metrege çeyin barat. Bu bir yarım ayın içinde толық boydan remonttan öttü. Harcı bulakları özüzdün mesni büdjetten. Hoşal ama. Yol uzak jolday olsun. Kana. Ava. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Rabbul Alemin, cürtü versin, mekeni menüneke versin, öseversin, sonumulu bara versin. Üstümüzde başlık olup durgan Şadır Nur Hocayeviç, Kamçı Bektaşeyev, şahırımızda durgan ağabeyimiz vardı, o Müceniş Bektaşeyeviç. İşte yönüge iyilik versin Allah, Esselam Teala. Kıyamet gününde acılı soğutların tabuğunu nasip kılsın Allah Teala.
kim kolu bilen, tili bilen, pulu bilen hissasını, salmını koşkan bolsa Allah Taala ajrını ata kılsın Rabbul Alamin. Özünden başkası özgöçkü muhtaç kılmasın. Amin. Allahu Ekber. Rahmet. Ajege bir batayıp koygan jolubuz Amin. ak joltoy bolsun. Köp жылдарга жетсин. Жолуңузду куттуу кылсын, берекелүү кылсын. Пайгамбардын хадисине ылайык садакатын жарыя дейт. Бул салынган жолдон канча адам пайдаланса ошонун баарын сообу сиздерге жетишпайм өз насип түшөгө салынышкан баардыгына Кудайым ахиретинде сообун эселеп берсин. Бүгүн 27/08/2025 жылы түнүнөн саат 4:30 шамаларында бул автоунаа магистрал Алтакомбай көчөсү менен Рудольфовна көчөсүнүн кесилишинде бор деп анан бирде бул менти деп чактап автоюн машина жасап жүргөн. Ошол себептен бул автоунаа токтотуп айдоочулук көнүк алып көргөн эмес өмүрүндө. Анан ушинтип айдап көчөдө номерлерин чечип, мамлекет номерлерин